Каток. Могу тушта 7-8 бала отырады. Могу тушта 7-8 бала отырады. Анан ортосунан кичине пикир келишпестик чыгат. Ортосунан пикир келишпестик чыгып, ана 7-8 бала мен инимди сабашып. Анан иним өтүп кетти. Ошол күндөгү ушул жерде видеону ким көргөн болсо, ким историясына тартып калган болсо, Видео тарткан болсо сураныштерден ушул номерге жөрүп коюңуздарчы. Ысык көлдүн Бостер айылында Золотые Пески пансионатында балдар арасында чыккан мушташтан улам 23 жаштагы жигит каза болду. Маркумдун агасы коомчулукка кайрылып инисинин өлүмүнө себепкерлерди табууга жардам сураган видео социалдык тармактарга тарады. Анда ал 6 августка караган түнү аталган пансионатта эс алып жүргөн инисин топ балдар сабап өлтүрүп койгонун билдирген. Мен ининим көлгө балдар менен эс алып келген 6 августка караган түнү мына ушул жерде отурган. 7-8 бала менен пикир келишпестик чыккан экен. Ал балдар менин инимди сабашып, иним каза болуп калды. Ошол окуяны ким көргөн болсо, ким видеого тартып калган болсо бизге жиберип коюңуздарчы деген ал. Ошондой эле аталган ишке тергөөчүлөр кош көңүл карап, иниси мушташтан эмес эпилепсиясы кармап калгандыктан каза тапканын айтып жатышканын билдирген. Милиция эпилепсиясы кармап каза болгон деп жатат. Эгер инимдин эпилепсиясы бар болсо биз мойнубузга алмакпыз. Ал спорт менен машыкчу, эч кандай эпилепсиясы жок болчу. Милиция ишти ылдамыраак жаап салуу аракетин көрүп жатабы билбейм, деди каза болгон жигиттин агасы. Президент Садыр Жапаров ысык көлдө эс алуу учурунда каза болгон 23 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу бүгүн 7 августта президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Укук коргоо органдарына окуянын чоо жайын артараптуу жана объективдүү иликтөө тапшырмасы берилди, деди Султанбаев. Белгилей кетсе, кечи 6 августка караган түнү ысык көлдүн Бостер айылында топ балдар арасында мушташтан улам 23 жаштагы жигит каза тапканы тууралуу маалымат келип чыккан. Маркумдун агасы видео аркылуу коомчулукка кайрылып, инисин 7-8 бала сабап өлтүрүп коюшканын билдирген. Ошондой эле ал тергөөчүлөр ишке көңүл кош мамиле жасап, анын өлүмүнө эпилепсия оорусу себеп болгон делген тыянак чыгарып коюшканын айткан. Ал эми облустук милиция маркумдун денесинде кандайдыр бир криминалдык тактар байкалбаганын, учурда соттук медициналык экспертиза дайындалганын кошумчалады. Бүгүн 7 августка караган түнү Бишкекте белгисиз адамдар тарабынан ок атышуу орун алды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык бүгүн таңкы саат 4 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына Чүй проспектиси менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде ок атышуу болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге райондук милициянын ыкчам тергөө тобу барганда ок атышуу фактысы тастыкталган. Милиция кылмышка шектүү катары 95-жылы туулган 2 жаран, 1988-жылы туулган жаран, 83-жылы туулган жаран жана 85-жылы туулган жарандар кармалганын билдирген. Учурда аталган факты боюнча иликтөө тергөө иштери уланып жатат. Баткенде жаңы автобекет курулат. Мындай маалымат бүгүн 7 августта мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланды. Маалыматка ылайык анда Баткен шаарындагы Курман Жандатка көчөсүнө 21,784,086 сомго жаңы автобекет курулары жазылган. Сынак мэрия тарабынан жарыяланган. Белгилегендей, иш келишим түзүлгөндөн кийин 60 күндүн ичинде бүтүшү керек. Өлкө аймагында бир жум ичинде 21,129 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 7 августта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. 2023 жылдын 31 июлунан тартып 6 августка чейин тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 196 факт, мас абалында автоунаа башкаруу 251 факт, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 57 факт, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 1565 факт, транспорт каражаттарынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 4311 факт, авто эң баштык 9 факт, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4720 факт, жалган мамлекеттик номуру менен унаа башкаруу 1 факт, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 10.019 түзөт. Мындан тышкары ар кандай жол эрежелерин бузгандык үчүн 1415 автоунаа убактылуу токтоочу айып короо жайына токтотулган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырып өтмөкчү.
Бүгін 7 августқа қарата шетелдік валюталардың курсы менен таныштырабыз. Бишкектегі коммерциялық банктарда доллар, рубль жана евроның курсы төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 40 тыйындан сатып алынса, 88 сом 30 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 90 тыйындан болсо, сатуу 97 тыйынга чейин барууда. 1 евроны сатып алуу 95 сом 50 тыйындан болсо, 97 сом 30 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 95 тыйын деп көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.